Анан кийинки суроо, жана жогоруда да айтып кеттиңиз, оргазм деп. Оргазм деген бул өзү эмне, ал кандай болот? Оргазм деген бул өзү эле айтып тургандай, оргазм организмге керек. Бул оргазм деген медициналык термин. Ден соолукка керектүү нерсе. Эгер аял өмүр бою оргазм албаса, анда мисалы 40тан кийин аялдын гормондору баары бир жайлайт да, эстроген гормонунун бөлүнүп чыгуусу азаят дагы. Көп биздин кыргыз аялдар 40тан кийин толуп кетебиз. Чоңоюп кетебиз го, монда 56, 60 размерлерди кийип, 50ден ары кийип калабыз. Көп айымдарда толуп кетебиз, курсагыбыз чыгып кетет, фигура бузулат, жамбаштары чукурайып кетет, бетибиз батбырышып кетет. Көбүнчө баягы оргазм албаган аялдарда миома киста деген оорулар пайда болот. Ал эми аял оргазм алып жүрсө, анда ден соолукка пайда. Мына жыныстык катнаш учурунда либидо деп коет, бул каалоо сезим. Либидо көтөрүлгөндө баш бөлүккө кан көп топтолот. Жыныс кынына кан көп топтолот. Эркектерде деле ушундай. Жүрөк тез согот, кан тамырдын согуусу жайлайт. Эми ушул кан оргазм менен коштолуп бүткүл клетка ткандарга тараганда мээде эс тутум өчөт, негативдер өчөт. Негативдер өчкөндө организмге пайдалуу бир канча процесстер жүрөт. Иммунитет жакшырат, дофамин, окситоцин гормондору жакшырат. Дофамин, окситоцин жакшырганда активдүү боло баштайбыз, энергия келет, эстроген жакшырат, эркектерде тестостерон жакшырат, эркектерде деле дофамин, окситоцин гормондору жакшы бөлүнүп чыгат. Мындан башка дагы организмге пайдалуу бир канча процесстер жүрөт. Анан эми элестетиңиз, оргазм албаса, анда бул процесстерди билбейт, сезбейт. Эрте климакска кабылышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы көпкө чейин жыныстык катнашта болбогондор, же болбосо көп жылдар күйөөсү миграцияда жүргөн аялдар дагы ушундай проблемалардан жабыркашат тилекке каршы. Бирок жыныстык катнашка барып кое эле жүрө берсе болду, жалгыз жашап десе, мындай деп айткым келет. Ушундай суроолор келет экен да. Телесный контакт болуу керек. Биздин динибиз башка да. Аял менен эркектин журканы неге бир? Аял эркек кучакташканда энергия бөлүнүп чыгат бири-бирине. Эркектин гормондору жакшырат, аялдын да гормондору жакшырат. Бул баарынан туура дин, ислам дини деп айтылат го. Бул өтө туура экен да, негизи чындыгында. Телесный контакт болбосо, аял менен эркектин ортосундагы мамиле да кандайдыр бир деңгээлде алыстай түшөт, сууй түшөт, ооба.